Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, урматтуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшекеевич, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Артисбекович, мен сиздерге бүгүнкү кайрылуумдун себеби бүгүнкү массалык маалыматтар каражаттарында мага жана менин ишкердигиме карата болуп жаткан каралоо, дезинформация жүрүп жаткандыгы болуп жатат. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Урманаева Чынара Жумакадыровна, Ак-Суу районунун Теплоключенко айыл өкмөтүнө караштуу Ак-Суу капчыгайында ушул Ак-Суу Кенч эс алуу борборун куруу менен алектенип келем. Бүгүнкү күндөгү болуп жаткан жагдайды түшүндүрүп кетсем, биз 2011-жылы бул жерди жеке адамдан кызыл китеби менен 20 соток сатып алганбыз. 2016-жылы Кыргыз-Россиялык өнүгүү фондусунан кредиттик линияны алып, туризмди өнүктүрүү боюнча ушул объектини куруп келе жатабыз. Маселенин чоо жайы бул өткөн жылы 2018-жылы июль айында биздин объект ишке киришкен. Ошондон берки айыл өкмөтүнүн менен жана ушул айыл жаштары менен болуп жаткан түшүнбөстүктөр болуп жатат. 2018-жылдын июль айынан баштап биз ушул азыркы айыл өкмөтүнүн башчысы Талант Көбөнбаевден убактылуу мөөнөткө ижарага жер бөлүп берүү маселеси менен бир нече жолу кайрылып келе жатабыз. Ал жерди биз бул жерге этно городок, боз үйлөрдөн салынган кичинекей шаарча курмакпыз. Жана ошондой эле бул бассейнден сырткары могул жерге ажайып кооз ушул жаратылыштын койнунда бир бассейн куруу ниетибизде бар эле. Бирок биз жер сурап барган сайын эле айыл өкмөтү бизге каршы күч катары ушул айылдын жаштарын колдонуп келе жатат. Айылдын жаштары лидерлери негизинен Чыңгыз, Анвар деп мурун кылмыш иштери бар балдар экен негизинен. Бирок алардын талаптары күндөн күнгө өзгөрүп, акча маселеси, бул жерде бекер түшүү, ар кандай коркутуу, зомбулукту көрсөтүп келе жатышат. Ошону менен бул маселе курч маселеге айланды окшойт. 7 май күнү айыл өкмөтүнүн башчысы Талант Көбөнбаев 40-50 балдарды чогултуп келип, менин жоктугумдан пайдаланып, бул менин эс алуучу жайыма кирип келишип, өз билемдик менен башаламандык уюштурушуп, эс алып аткан адамдарга кооптуу жагдай жаратышкан жана менин ишканамды жаап коюшкан. Бул негизинен Кыргыз Республикасынын бир да мыйзамына туура келбейт. Ишкерлерди колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамында ишкерлерди жер-жеринде мамлекет бийликтери колдосун, жер маселесин чечип берсин, бүт тарабынан жардам берсин, салык маселеси болсо жардам берсин деген беренелери бар. Бирок тилекке каршы анын баары бул Ак-Суу районундагы Теплоключенко айыл өкмөтүндө тескерисинен жүргүзүлүп келе жатат. Ошону менен 7 майда жабылган менин объектим. Андан сырткары мага Бириккен областтык Ысык-Көл больницасы менен келишим менен мен бул термалдык сууну алып келем. Жана ошондой эле ал суулар, саркынды суулары очистной сооружениеге, суу тазалоочу коллекторго кетет. Бул айыл жаштарынын көтөргөн маселеси саркынды суулар бул Ак-Суу суусуна куюлуп атат деп 13 май күнү массалык маалыматтар каражаттарын алып келишип, туура эмес информацияны беришкен. Биздин ошол кезде түзүлгөн комиссия боюнча экотехинспекция, санэпидемстанция, МЧСтин өкүлдөрү келип, ошол комиссиянын составында бизди текшерип кеткен. Эч кандай саркынды суулар бул Ак-Суу суусуна кошулбайт. Аны тастыктап турган кагаздарыбыз бар. Жана ошондой эле мен деген
мамлекеттик жаратылышты коргоо агентствосы менен түзүлгөн, лабораториясы менен түзүлгөн келишимдерим бар. Ал келишим боюнча маалы менен мен акча төлөп, бул ак суусун текшертип турамын. Бул менин да кызыкчылыгым, суунун таза болушу. Ысык көл областтык больницасы менен түзүлгөн келишим боюнча мен сууну алам, ошол эле маалда бул саркынды суулар очистной сооружениеге биздин ошол жака тартып барган трубалар менен кетет. Массалык маалыматтар каражатында туура эмес информациялар кетип калды. Ошону менен 7 майдан бери менин ишканам иштебей турат, бүгүнкү күнгө чейин. Урматтуу президент, сиздин туризмди жана аймактарды өнүктүрүү стратегиялык программаңыз боюнча мен жана менин үй бүлөм ушул объектини 16-жылдан бери куруп келебиз. Бирок бир дагы жолу бийликтерден бир колдоо көргөн жокпуз. Анын ордуна ушундай бут тосуучулук болуп келе жатат. Өз билемдик менен ишкердикти жок кылуу, ошондой эле сиз айтып жаткан программаңызга карама-каршы иш жүргүзүлүп келе жатат. Бийликтер иштебейт. Байыркы Римдин философ айткан Цицерон: закондор бүткөн кезде тирания башталат деп. Ак Суу районунда тирания башталып жатат. Бул жерде өзүм билемдик жана ишкердикти жок кылуу аракети гана жүрүп жатат. Мен сизден суранарым, ушул жогоруда айтылган адамдарга чара көрүп бериңиздер, жана менин иш объектимдин ишке киришине көмөк көрсөтүп бериңиздер. Менин азыркы маалда 4 кредитим бар, 12 жумушчум бар. Алардын баары азыр жумушсуз. Бүгүндөн баштап банктардан мага акча төлөө боюнча ар кандай эскертүүлөр келип жатат. Суранам мен сиздерге, мага көмөк көрсөтүп коюңуздар. Уважаемый Сооронбай Шарипович, уважаемый Мухаммедкалы Дүйшекеевич, уважаемый Төрага Жогорку Кеңеш Дастанбек Артисбекович, я, Урманаева Чинара Джумакадыровна, обращаюсь к вам как гарантом Конституции Кыргызской Республики. Если разложить факты по хронологии, я приобрела в 2011 году участок земли у частного лица у Аджиевой Дильбары. С 2016 года мы получили кредит по Кыргызско-Российскому фонду развития по линии развития туризма. И с 2016 года мы ведем здесь строительные работы, соответственно, с разрешительными бумагами на строительство. В 2017 году мы заключили договор с Иссык-Кульской областной объединенной больницей на поставку термальной воды и на использование очистного сооружения. Все наши стоки идут в очистное сооружение. Дело в том, что в последние дни в средствах массовой информации идет дезинформация обо мне и о моей предпринимательской деятельности. Суть дела в том, что наш объект был введен в эксплуатацию в 2018 году в июле месяце. С тех пор я периодически обращаюсь к Айыл Өкмөтү, главе Айыл Өкмөтү Көбөнбаеву Талантбеку о выделении на временное пользование участка земли под строительство этногородка и также дополнительно участок для строительства уникального бассейна возле реки. Но со стороны Айыл Өкмөтү не было ни одного внятного ответа. В отместку Айыл Өкмөтү собирает местную молодежь, идет травля против меня. Он использует местную молодежь как силу против предпринимательства, против развития туризма. И до 7 мая эта молодежь, местная молодежь, во главе с лидерами, которые имели уже уголовные дела до этого, периодически приходят в мой объект, требуют деньги, выставляют какие-то условия, угрожают мне и моему бизнесу.
7 мая глава Айыл өкмөтү Көбөнбаев Талантбек собрал молодежь в количестве 40-50 человек. И в мое отсутствие они проникли в мой объект, распугали всех отдыхающих, пытались закрыть, выпустить воду из бассейнов. В конечном счете они закрыли мой объект, закрыли воду на скважине, поставили самовольно замки. И при этом меня не уведомили. Я до сих пор не получила от Айыл өкмөтү, от акимията никаких уведомительных бумаг, документов, на каком основании они отключили меня от воды. В законе Кыргызской Республики о поддержке предпринимательства говорится, что местные госорганы должны помогать всячески предпринимательству о выделении земли, с вопросами налога. Но в данном случае получается все наоборот. Как сказал древнеримский философ Цицерон, где кончаются законы, начинается тирания. В Аксуйском районе не действует власть, законы не работают. Вместо этого власть ставит подножки нашему бизнесу. Мы поверили семьей в вашей программе о развитии туризма и регионов, вложили все свои возможности для осуществления этой программы, построили такой уникальный объект. По оценкам телеканала «Мир» мы входим в 5 из причин, по которым турист должен посетить город Каракол. Также в рекламных роликах Департамента туризма можете увидеть наш объект. Это говорит о том, что мы стараемся, мы хотим сделать уникальные вещи для туризма, для туристов. Но в конечном счете получается на сегодняшний день уже 15 дней мой объект не работает. При этом я имею 4 кредита, 12 работников. Но в то же время также поступают мне угрозы со стороны местной молодежи, требуют деньги, выставляют разные требования. Уважаемый президент, я прошу вас взять это дело под контроль и решить мою проблему, так как, получается, скоро будет месяц, но над моим вопросом никто не работает. И в данный момент я в убытках. Если я, гражданка Кыргызской Республики, не могу осуществлять свой бизнес, предпринимательскую деятельность на своей же кыргызской земле, то о каких зарубежных инвесторах может идти речь? О каком развитии туристической сферы может идти речь? Уважаемый президент, помогите решить мою проблему.